Assalamu alaikum, hurmatly Desin TV kanalının görermandары. Sizler menен men Бакыт Сулайман. Бүгүн биз мурдакы президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анткени достор, 2 күндөн бери ушул Жээнбековдун Атамбаев менен үй бүлөлүк курукта отурушуп шарап ичип жаткан сүрөттөрү жана башкалары чыгып, абдан эле ушул нерсе талкуу болууда да. Бул киши калп эле намаз окуган, анан өзү арак эле ичип жүрөт, ичип жүргөн киши деген сыяктуу бир мындай пиарлар кетип жатышат да достор. Эми биздин азыркы айта турганыбыз ушул Жээнбеков тууралуу болмокчу, бирок анын арак ичкени койгон эмес. Биз анын бүгүн Асхат Осмонов деген чоң казат кыймылынын алдыңкы активисттеринин бир жигит бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол жигит дагы жазыптыр. Жээнбеков 100 миңден элдин эсебинен пенсия алып жүрөт, бул туурабы дегендей кылып жазышыптыр да. Албетте мен ушул Жээнбековдун X деген макамын алып, элдин эсебинен биздин ушундай налог төлөгөндөрдүн эсебинен жыргап куунап жашап жаткандыгы жөнүндө айтмакчымын достор. Мен жеке өз көз карашымды айтмакчымын да. Чынында мындай кеткен адамды жамандап тиги бу деп айта бергенибиз туура болбойт, бирок өзүнө жараша биз сөзсүз түрдө баа беришибиз керек. Мына ушул азыркы кездеги кыйынчылыкка мына Жээнбеков 3 жылдай бийликте турду. Деги биздин пешенебизди жыргатып, бир завод башка нерселерди ачып, же болбосо бир нерселерди кылып, бир мындай элдин бир мүдөө тилектерин ишке ашыра турган, элдин духун көтөрө турган нерселерди көп жасай алган жок. Албетте такыр жасабады десек дагы туура эмес. Айылдарда жанагы таза суу боюнча, жана башка боюнча илең салаң иш жүрүмүш болуп жаткан. Бирок баягындай ачык реформаларга барып, мына коррупция менен ушундай күрөшүп жатат, мына деп мындай элдин бир духун көтөрө алган жок да бул кишичи. Анан дагы эң негизги бир мындай чоң каталарынын бири адилетсиздикти жок кылбады да. Ушул Жээнбековдун учурунда деле буга чейин деле бийлик кандай адилетсиз болсо, элдерге кандай тескери караса, ошондой эле тескери карап, элдин бир үмүтү акталган жок. Ачык эле айтыш керек. Бул кишилердин учурунда бир ачык сүйлөшө алабыз, бир нерсенин жыйынтыгын чыгарабыз деген нерсе болгон жок. Дагы деле баягындай тааныш билиштери менен жумушка кирүү, артта калган медицина, социалдык жактан төмөнкү пенсия биз көрүп эле жүрөбүз. Дүйнөдө кандай, кошуна мамлекеттерде кандай болуп жатат, Россияда кандай пенсиялар берилет, социалдык жөлөк акчалар кандай болот. Булардын баарын көрүп жатабыз. Ал эми бул Жээнбековдун учурунда ушул нерселер абдан өзүнүн туу чокусуна жетти да. Анан дагы мен ушул эстей кеткенде айта кетейин. Абдулла Капаров деген бир киши бул Жээнбековдер менен соттошуп камалып кеткендиги эсиңиздерде болсо керек. Оштун начальник УВДсы болуп турган полковник ушул Жээнбековдердин жемекейлигин ачык айтып камалган болчу да. Мен акыркы маалыматтарыма караганда Караколдогу түрмө поселенияда жатат деген маалымат бар эле. Ушул азыркы бийлик төбөлдөрү ушул Абдулла Капаровго кандай мамиле кылды, ушул жөнүндө кимде кандай маалымат болсо айтып койгула. Эгерде ошол киши дагы деле камакта болсо, анда Садыр Жапаров өзү дагы ушул түрмөнүн баягы кыйынчылык күндөрүн, адилетсиз камалууну көргөн адам катары бул аксакалды тезинен чыгаруу керек. Анан бул 100 миңден пенсия чынын айтканда буга берүүнүн кереги жок. X деген макамга татыктуу эмес, ачык эле айтып коюу керек, татыктуу эмес. Эмне кылганына татыктуу болот. Ошол көздөрүнөн ажыраган жигиттер үчүн, колунан ажыраган, жашоосунан ажыраган үмүт үчүн ушундай татыктуу пенсия алыш керек беле? Жок достор. Бул менин оюмча кандайдыр бир ушул Садыр Нуркожоевичтер менен бир келишим болгон бу. Сиз тынч аман эсен бийликти өткөрүп бериңиз, а биз сизге ушундай макамды беребиз дагы, өмүр бою сиз жыргап жүрө бересиз дегендей. Бул абдан туура эмес чечим. Сөзсүз түрдө бул чечимди кайрадан караш керек. Азыркы депутаттар болобу, мындан кийин ушул июнга чейин депутаттар келет деп жатышат.
Oşolor bolboso dostlar, uşul karapayım halktın içinden demilge götürüş gerek mыйзамды özgörtүү үчүn. Kançalagan adamlar egerde demilge götürüp ошондой колдорун коюп берип ушундай экс президент деген макамынан алдырабыз дей турган болсо, бул кишинин экс президент деген макамын алдырыш керек. Жээнбеков достор ачык эле айтуу керек. Бул ушул Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин ийгиликсиз проектиси. Эгерде ийгиликтүү болгондо ошол Атамбаев өзү аталык болуп башкарып кыргыздарды гүлдөтүп, ошол өзүнүн коррупциясы дагы деле улана бермек. Тилекке каршы бул киши Атамбаевдин ийгиликсиз проектиси болуп калды да. Атамбаев бул жерде ачык эле өзү деле айтты, баягы 3% бир авторитети бар адамды жогорку деңгээлге жеткизип, ушул административ ресурстардын жардамы менен, ошондой кошоматчы пактакорлордун жардамы менен ушул кишини ачык эле президенттикке алып келген. Бул болбосо балким Бабанов болмок, балким Адахан Мадумаров болмок. Бирок бул киши келгенден кийин эч кандай бир өзүнүн саясий оппоненттери болгон ушул Атамбаевдин командасын камады дагы, андан ары көздөй бир шаг дагы жасай албай койду да. Маселен, Садыр Нуркожоевич Жапаровду чыгарса болот эле да. Ошондо биздин элдин баардыгынын ушул Садыр Нуркожоевич Жапаровду популярный кылып алдыга чыгарып баатыр кылган ушул Атамбаев менен ушул Жээнбеков болду. Атамбаев камада, эмне себептен Жээнбеков чыгарган жок? Эмне себептен коркту булар? Мына азыр Садыр Нуркожоевич бийликке келди, мына почти. Азыр го эми шайлоого деп аттанып ордун таштап кетти. Бир эчтеке деле болуп, буларды өлтүрүп деле койгон жокко. Шуну ушундай кылбай эле эртерээк чыгарып, мындай гумандуу болсо болбойт беле бул киши? Эмне себептен азыр бул кишиге ушу Садыр Жапаров мындай көз карашта болушу керек? Бул бир нонсенс деп коебу, жанагындай нонсенс деп коебу, эмне деп коет? Ошондой да түшүнүксүз. Бул кишини тезинен ушул экс деген макамынан алуу керек. Эгерде күнөөсү болсо, аны доказать этип туруп, кече күнү азырынча бул кишинин эч кандай күнөөсү жок, биз ошондуктан эчтеке кылбайбыз деди. Сөзсүз түрдө бул кишинин артынан дагы ошол Фимпол болобу, башкасы болобу, ГКМбсы болобу, сөзсүз түрдө жанагы Асылбек Жээнбеков инисин анан тигиндей анан мындай деген сөздөр бар. Эми анын канчалык даражада калпчын экендигин ошол иликтөө органдары билеттир. Булардан эч кандай коркпостон сөзсүз иликтөөлөрдү жүргүзүш керек. Адилет болуш керек да, адилеттик. Эмне себептен ушунчалык нерселерге алып келген, ушунчалык кыйынчылыктарга батырган нерсени тек коюш керек. Ошондуктан эгерде күнөөсү жок болсо, биз билебиз эми мисалы үчүн мурдакы Атамбаев сыяктуу же болбосо Бакиевдер сыяктуу бир олуттуу нерселерге барышкан жок булар. Бирок кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстан застой болуп калды да, ушул кездечи застой, эч кандай алдыга жылуу болгон жок. Сөзсүз ошолорду иликтеп бир жыйынтыгын чыгарыш керек. Анан кийин буга элдин эсебинен 100 миңден берип ушунчалык адилетсиз болгон падышанын алдында мындай кылып тургандыгы менин оюмча абдан туура эмес достор. Эгерде ушул мамлекеттин азыркы бийликтегилер мындан кийин шайлоо болгондон кийин дагы келе турган бийликтегилер дагы ушинтип эле буну экс бойдон тек коюп, анан кийин көптөгөн азыр айлыктар азыр көрүп отурасыздар, пенсиялар аз. Ал эми бул кишилерге андай фантастикалык пенсияларды берип, эгерде баягы Россияда обнуление деп туруп жаңы мыйзам чыгарышып баардык нерселерин жок кылып нөлдөн баштап койду да. Мүмкүнчүлүк болсо буларды дагы жанакы Роза Отунбаеванын дагы пенсиясын алыш керек, мунукун дагы алыш керек. Нөлдөн баштап жаңы тарыхты башташыбыз керек да. Мындай бизге баягы арылардын матушкасы деп коет. Баягы ортодо чоң жатып алып эле анан башкалардын баардыгы аларга продукцияларды алып келип жедирип, бизге эч кандай бул матушка, папушкалардын кереги жок. Биз баардыгын нөлдөн жаңы тарых кетип атабы, нөлдөн башташыбыз керек. Эч кандай бизге Роза Отунбаевасынын дагы макам сакамдарынын кереги жок. Жээнбековдики дагы кереги жок. Ачык эле айтып коюш керек. Булардан коркпош керек. Булардын колунан эчтеке келбейт. Булар адилетсиз болгон, чын эле адилетсиз болгон. Роза Отунбаева азыр тетиги батышчыл политикаларды, саясатты жүргүзүп, анан айылдыктарды мырка бирдеке деп мындай өзүн башкача сезгендей элдерге сүйлөө эмелери туура эмес да.
şunday nerselerdi odono nerselerdi getiriп эле жүрөt. Анан өтө акылдуу аял болуп тияка бияка сөздөрдү сүйлөгөнү менен чынын айтканда ал кишинин идеологиясы деле жакпайт. Жанагындай жылаңач аялдарды чыгарып, ич кийимдерин илип алып, аны өзүнүн ошол үй бүлөсүндө кылабы, башка жагында кылабы, кыргыз элине таңуулап, анан кыргыз элинин акчасы менен жашагандыгы бул туура эмес бул экистердин. Эч кимисинин мындай нерсеге кереги жок. Сөздүн акырында достор, акырында экис деген макамдарды булардан алыш керек. Булар менен ушул күрөшүп, ошол БКЧКсын чукуган ошол Абдулла Капаров деген Абдуллабы Капаров деген тиги полковникти кайда экенин тезирээк билиш керек. Жана буларга кеткен акчаларды ошол кишини компенсациялап, канча жылдан бери түрмөдө жатты, ден соолугунан ажырады, үй бүлөсүнө моралдык чоң бир зыян келтирилди. Ошолордун баардыгын ушул Жээнбековдер төлөп бериш керек. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болдум. Саламатта туруңуздар.